Кыйналам, бирок айла жок. Жел салбасак дагы болбойт. Умтулабыз да аракет жасап, ушундан чыгып кетели деп. Бир жумада 3 жолу келген дагы кыйын болуп кетип атат. Бул бейтаптардын жашоосунда гемодиализ маанилүү процесстердин бирине айланган. Алар ар 2 күндө жасалма бөйрөк аппаратынын жардамы менен канды уулуу заттардан жана ашыкча суудан тазалап турууга муктаж. Гемодиализ алганыма 2 жыл болуп калды. Биринчи келгенде аябай кыйналат элем, азыр шүгүр жакшымын. Алам ушу 15-16 жыл болуп калды, сахарный диабет менен ооруп жүрүп, ушул акыбалга келдим да. Көзүм жакшы көрбөйт. Жумасына 3 жолу келем. Черезен келем да. Давлениям түшөт, кыйналам, бирок айла жок. Жел салбасак дагы болбойт. Пересадка жасатайын десем, донорум жок, же акчам жок болуп калат. Донорум болсо, акчам жок болуп калат. Ошол менен уже 5 жыл болду диализ алганыма. Өзүм 27 жаштамын. Гемодиализ дагы ала албай кыйналып атам азыр. Тамырларым ичкерип, колума койгон аппарат иштебей. Азыр ушу желкемен катетер коюп, катетер менен алышка мажбур болуп атам. Врачтардан деме кылсам, ушу пересадка кылдырсаңыз болот эже деп айтышты. Ушу пересадка кылдырсамбы деп атам. Бөйрөктү алмаштыруу операциясы чет өлкөдө жасалып, ага көп суммадагы каражат керектелет. Мындай операция жасатууга бардык эле бейтаптардын каржылык мүмкүнчүлүгү жетпейт. Эми президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2,5 миңден ашык бейтаптын бөйрөгүн акысыз алмаштыруу пландалып жатат. Мен дагы ушул Туркияга 25 миң долларга деп акчам жетпей 3 жылдан бери Туркияга бара албай жүрөм. Шарт келишпей, акча жок. Эми мынтип президентибиз бекер кылып коюптур. Эми сүйүнүп атабыз. Өтө жакшы нерсе. Ушу президентибизге абдан ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Мен эле эмес, бул жердеги пациенттер баары эле сүйүнүп атышат. Айылдардан келебиз, аяктан бияктан келебиз, жол кире таппай калган күндөрүбүз болот. Дари дармекке күнүбүз эме болуп калат. Эми ошого көңүл бурган үчүн да аябай сүйүнүп, бияктагы адамдар аябай кубанып атабыз. Биз кече уккандан бери бүгүн түнү менен уктабай чыккандар болду. Келип эле бардыгыбыз сүйлөштүк. Кимде кандай мүмкүнчүлүк бар, донор табайлы, эптеп аракет кылайлы, ушундай бир эме болуп атыптыр деп аябай биз үчүн бир жакшы нерсе болуп, жаңылык болду да бизгечи. 2020-жылы гемодиализ алган бардык жарандардын дарылануусу бюджеттен каржылана баштаган. Бүгүнкү күндө алардын ар бирине мамлекет бир жылда 14-15 миң доллар сарптайт. Ошондуктан Кыргызстанда бөйрөктү алмаштыруу жана каражатты өкмөт төлөп берүүсү демилгеленип жатат. Донор тапкан бейтаптарга 7-8 миң долларды мамлекет берип, четинен бөйрөгүн алмаштырып, сакайтып чыгара берсек, аларга кеткен чыгымдар дароо токтойт. Бир жылда гемодиализде жаткан бир бейтапка кеткен чыгымдын жарымын жумшап, бир бейтаптын бөйрөгүн алмаштырып берсек, бир жылда жумшалчу чыгымдын жарымын жана келерки жылдардын чыгымдарын толук сактап калабыз. Ошондо биринчи пайдабыз жарандарыбызга жардам берип, бөйрөктөрүн алмаштырып берип жатабыз. Экинчи пайдасы мамлекеттин акчасын үнөмдөп калабыз. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ага ылайык органдарды алмаштыруунун жол жобосу өзгөргөн. Бейтап донорду өзү табат. Бул иниси, байкеси, эжеси, сиңдиси деген сыяктуу жакын туугандары жана эң башкысы генетикалык жактан дал келүүсү. Муну бейтаптар өздөрү жакшы билишет. Жакында эле донор боло алчулардын тизмегин кеңейтүүгө жол берген мыйзамга кол койдум. Учурда бөйрөк алмаштыруу операциясын эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бир медициналык топ жасап жатат. Алдыда дарыгерлердин экинчи тобун чет өлкөдөн окутуп келүү зарылдыгы турат. Бөйрөк алмаштыруу боюнча дагы бир бригада азыркы кезде даярданып атат. Туркияга барып үйрөнүп келгенге. Ошол эгер үйрөнүп келсе, биз достук клиникасында бир бригадабыз бөйрөк алмаштырып баштайт. Экинчи эне тарбия боюнча Садыр кожоюбуз Астыбызга бизге задача койду. Канча биздеги бөйрөк алмаштырууга адамдар макул болуп донорлорун тапса, бүт бардыгына бөйрөк алмаштыргыла. Себеби биз бөйрөк алмаштырсак, жашоосу да сапаттуу болуп калат. Буга чейин Кыргызстанда алгачкы жолу 22 жаштагы кыздын бөйрөгү алмаштырылган. Ага атасы донор болуп, операциясы ийгиликтүү аяктаган. Кийинчерээк 120 киши бөйрөк алмаштырууга кезекке турган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.